Allah'ın aslında işini bitirgönden keyin bayağıday eski kiyim giyip gelbestен жұмыс кылган. Тазаланып кийим кийип келиш керек. Акыганы келесиң го, усталар эмне кылат? Иштеп бүткөндөн кийин ошол жаман кийимин чечип, тазаланып, жуунуп келип, анан эмне кылат? Отуруп ашын жеп, кожоюндун акысын алып анан кетет. Кудду ошондой эле инсан дагы айт күнү тазаланып, жуунуп, атырлары себинип айтка барыш керек. Таза кийим кийиш керек. Жаңы болсо дагы жакшы мустахаб, жаңы болбосо дагы таза кийимдерди кийип, Аллахтын астына такбир айтып барып, эмне кылынат? Намаз окуйбуз. 4-нчү амал, ушул күнү көп кыла турган амал, бул такбирди көп айтыш керек. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхanahu ва таала "Ва литукаббируллаха ала ма хадакум" дейт. "Ва литукаббируллаха ала ма хадакум". Аллах Таала силерге хидаят берген үчүн, мусулман кылган үчүн, орозо кармаганга товфик берген үчүн, эми силер эмне кылгыла? Алланы мактагыла, Алланы даңазалагыла, Аллага такбир айткыла дейт. Ошондуктан айт күнү жөнөкөй нерсе эмес. Айт күнү эң биринчи биз намаз окуйбуз балдар. Намазды өз багында окуш керек. Айтка даярдык кылыш керек. Жуунуп, таза кийимдер менен, атырлары себинип, анан садака фитир бериш керек. Анан такбир айтыш керек. Андан сырткары айт күнүн 5-нчи амалдар бул баягы тууган уруктар менен, достор менен, жакын адамдар менен катташуу. Аларга салам айтып, маанайыңды, жакшы экениңди, курсан экениңди көрсөтүү керек.